18-деги селки кыздыгын 14 000 рубльга баалады. Орусиянын Курск шаарынын жашоочусу Лилия кыздыгын сатары тууралуу жарыя берди. Өзгөчө товардын баасы кымбат деле эмес. 14 000 рубль же маркетинг боюнча форумга VIP билет. Жарыянын чынтөгүнү аныктоо үчүн РЕН-ТВнын журналисти кыз менен байланышкан. Ал «Ооба, бул чындык. Билет алыш үчүн башка аргам калбаганда ушул кадамды жасадым» деп жооп берген. Мен билет алыш үчүн көп жолдорду издеп көрдүм. Уюштуруучулар менен сүйлөштүм, бирок майнап чыкпады. Көп акча керек эле. Билеттин баасына айлыгым жетмек эмес. Ойлонуп отуруп ушул чечимди кабыл алдым. Азыркы тапта кыздын бул сунушу актуалдуу эмес. Билетти белек катары бекер эле алып бере турган адамдар табылган. Бирок коомчулукта бул форум уюштуруучулардын пиар жүрүшү болушу мүмкүн деген ойлор айтыла башталды. Кытайда жол жарылып кетип, аялды жутуп алды. Кытайдын Ланчжоу шаарында жөө адамдар өтүүчү тротуар жарылып, ылдый түшүп кеткен. Ошол учурда өтүп бара жаткан аял 3 метрдей тереңдикке кулаган. Жабыркаган аялдын 2 кабыргасы сынып кеткен.